12 ай өкпөтүндөгү Нарай орто мектебиндеги мугалимдин үстүнөн ата-эне милицияга кайрылды. Анда 6-класстагы окуучунун чачын кайчы менен кыркып, колуна кырматкан. Ага кошумча баланы сабагандыгы да айтылат. Мындан улам окуучу коркуп мектепке барууну токтоткон. Башымда акыл мойнум карып койду. Чачымды кыркып, качайын десем тизеси мени тосуп алды. Анан кыркып өтүп, аркама 3 жолу катты урду. Азыр башым ооруп атат. Башым айланып, көңүм айланып атат. Ошон үчүн мектепке барбай баштадым. Ата-энесинин айтымында баланын бешинесиндеги жаранын изи калган, аны жаап туруу үчүн чачын өстүргөндүгүн айтууда. Ал эми мугалимдин жоругу алгач эскертүү менен жасалса болмок деген пикирин билдирет. Мен баламдын ден соолугуна байланыштуу балам даже коркуп атат мектепке. Дагы барсам, бул биринчиси эмес, экинчиси болуп атат. Дагы мени мектепке барсам урат. Экөөбүз чогуу барып окуйбуз. 6 саат мени менен чогуу окуйсуң, мектепте отурасын, апарасын, алып келесиң деп балам мага талап коюп атат. Бул боюнча милиция териштирүү ишин баштаган. Ал эми балага кол көтөргөндүгү боюнча экспертиза дайындалган, бирок жыйынтыгы белгилүү боло элек. Ал эми чачын кыркты делген мугалим орун басарлык кызматынан төмөндөтүлгөн. Анан ушу чачтын алды жагын эмес, арт жагынан кичине 3-4 мм кыскартып койгом. Калганын өзүң кыскартып кел балам деп. Ушу далысын кичине ушундай кылган балам деп. Акырын эле сүйлөштүк, сабакты бузган жокмун, тынчтык бузулган жок, окуучунун баары карап турат. Чачты алган мынаны эми калганын бүтүрүп кел десем, бала подоконниктен айнек ачы экен таштап койду. Ошентип эле окуяны бүтүрүп чыгып кеткен. Кийин анан апасы менен саат 2:30-3-төрдө аябай сөнгөн сөздөр менен сүйлөй баштады апасы. Бирок эми мектепте жалгыз ушу чөлкөмдө мына 12 жалгыз химик болуп атса, анан Бишкектен Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университетинин химия факультетин бүтүп атса, ал эжекени эми коргошубуз керек да. Ушул эле мектептин директору Рахима Абдиевага карата дагы дооматтар бар. Анда мугалимдердин иштен каалаганча алып, өз билемдик менен иш тутууда дешет. Бул Нарай орто мектебинде билим сапаты жок. Эгер комиссия келет деген болсо, акча чогултуш керек дейт. Мен айтар элем Абдиева Рахима эжекеге, эгерде чыныгы мугалим болгон болсоң, сен акча чогултпай, ишиңди кыл. Эми Мамасалиева Үйрүнса 2015-жылы мындай себепсиз эле Россияга кетип калган, арызын жазган эмес. Анан биз акт жазып, ушу коллектив акт түзүп, аны иштен кетиргенбиз да. Эми азыр сабак жок болсо, биз каяктагы сабакты беребиз. Аталган мектептин мугалимдери буга чейин дагы бир балага кол көтөргөндүгү айтылат, бирок өз ара сүйлөшүүгө келип жайгарылган. Ал эми чачы кыркылган окуучунун дооматы боюнча укуктук баа берилет. Учурда аталган мектепте 500 окуучу билим алса, 40 мугалим эмгектенип келет. Гүлшайыр Талантбек кызы, Аскар Маматисаков, 7 канал, Ноокат району.